Батукаевдин иши боюнча саламаттык сактоо кызматкерлеринин камалышы, анын көрсөтмө министрге бериши, министрдин вице-премьерге бериши, соттордун бүгүнкү күндө иш козголуп атышы, ал сот боюнча дагы өзүнөн жогору турган жетекчиге сөзсүз түрдө көрсөтмө берилет. Прокурордун камалышы, прокурордун өзүнөн чоң турган жетекчисине көрсөтмөнүн берилиши, качан ошол биринчи жетекчилер камалгандан кийин кимге көрсөтмө берерин эл деле түшүнүп турат. Бул бир. Экинчи, дача суудагы жүктүн. Ал 30-дан ашык биздин адамдын өмүрүн кыйып кетти. Ал иш учурунда жаап жашылып, эчтекени күнөөсү жок кылдырып жаап коюшкан. Бирок ошол жүктү бүгүнкү күндөгү бүгүнкү бийлик кайрадан ишти козгоп, ал дагы өзүнүн ишин алып барып атат, ал дагы кай жакка кетип атканын сезип атат күнөөлүүлөрчү. Андан тышкары, мен ойлойм келечектеги баягы качандыр бир болсо дагы түштүктө болгон коголаң өзбек кыргыз ортосуна ким аркылуу жасалган, бул дагы келечекте чыга турган нерсе да. Ушулардын бардыгынан эптеп отвлекать этип алып кетиш бүгүнкү максат. Жанкындай азаттыктын журналисттин жана башкаларды колдонуп, элдин оюн, пикирин башкага буруп кетиш. Бүгүн Арабаевдин камалышы. Арабаев жөнүндө кандай гана легендалар бар. Арабаевда чоң сыр жатат. Арабаев деле адам. Бул деле ошол берген тапшырманы аткарган. Бул дагы мен ойлойм, жакын аралыктарда бул дагы эмне үчүн бирөөнүн тапшырмасын аткарганы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Мен ойлойм, бул дагы берет. Ушунун бардыгын көрүп, көзү менен көрүп, байкап турган мурунку кеткен бийлик финалдык аяктоосуна кетип атканда элдин ой пикирин, коомдун ой пикирин башка жака буруш үчүн ушул окшогон нерсени ойлоп таап чыгарып атат да. Бүгүн дагы мисалы жөн эле жазып чыгарып атышат, бул ким берди бул маалыматты жана башка депчи, кандайдыр бир катылып жаткан маалыматты таап алгандай сүйлөп атышат да. Бул дагы элдин ой пикирин башкага буруу болуп эсептелет да. Мисалы ошол Райым Матраимовго 700 миллион долларды айтып атпайбы ушул чыгарып кетир. Бул калп. Ошол журналист мисалы колундагы турган далил боюнча 250 миллионго гана бир кандайдыр бир кагаздарды көрсөттү. Калганы каякта? Калганы каякта? 700 миллионду кайдан алды бул? Бул эмне деген цифра? Макул 700 миллион болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы импорт боюнча иштеген бир жылдагы биздин экономикада түзгөн салымды айтсак, бул 6-7 миллиард долларга чейин жетет. Бул жерде Европа өлкөлөрү болобу, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана башка менен биз алсак бир 7-8-10 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн да, мына товар оборот. Ал эми жанкы эки ишкер, уйгур ишкердин бирөөсү ошол фирма ачкан экен, көп акча которуу боюнча. Экинчиси ушул экөө бир нерсе бири-биринен бизнес талашып, же болбосо бири-бирине көрө албастыктан бири-бири менен урушуп чыкса, ушуну кыргыздарды байлап, кыргыздарды аралаштырып чыгарып атканы бул өтө пасттык да. Бул жерде мен ойлойм, биздин ошол уйгурлар менен иштеп, алар менен иш табыша албай, сөз табыша албай калган кыргызда кандайдыр бир мүмкүн саясатчылар, мүмкүн ишкерлер дагы ушуга мындай кызыктар да, ушундай маалымат чыгарыш керек жана башка дегенди. Мен ошондо ой жаратып атат да. Макул ошол 700 миллионду 7 жылга деп айтып атат да. 7 жылга бөлгөндө бир жылда 100 миллион болуп атат. 100 миллионду 12 айга бөлсөңүз канча болот? 12 айга болсоңуз болгону 6-7 миллион доллар болуп атат. 6-7 миллионду мисалы Дордой базарында гана кээ бир ишкерлер бир жылдагы оборот бул киреш эмес. Бир жылдагы обороту баягы материал менен иштеп, жана башка менен иштегендердики 100 миллион долларга чейин жеткен обороттор бар. Оборот деген бул киреш эмес да. Сен мисалы барып Кытайдан товарды алып келсең, ошол алып келген акчага кайра товар алыш үчүн акчаны жөнөтүшүң керекпи? Которушуң керек. Анан биздин Кыргызстанда
мына мен финанс катары айтып келет, биздин мыйзамдар өтө либералдуу мыйзамдар да. Эгерде чет өлкөгө чыга турган болсоң, акчаны декларировать этип, таможня декларацияга жазып, анын кайдан келген акчасын баягы происхождениесі деп коет да. Кайдан табылган акча, ошол соода сатыктан табылган акча болсо, ошону көрсөтүп, декларацияга жазып, мага демек түшүн 100 миллион, 200 миллион долларды алып чыгып кете берсең, бизде эч кандай салык да төлөнбөйт, ар бир адамдын укугу бар. Ал эми ошону тегеретип, эми bizde Finraзведка деген бар. Finraзведкада мисалы 1 миллион сомдон асса, анын ошол акчанын тарыхын сурайт. Бул акча таза акчабы, наркотиктен түшкөн жокпу, террористтик уюмдарга тиешеси жокпу, курал жарак сатканга тиешеси жокпу деп, ошол далилди бергенден кийин, эгерде контрагың же болбосо келишимдериң болсо, Finразведка ал акчаны мындай тастыктагандан кийин каалаган адам каалаган жакка которсо болот. Мисалы Дордой, Кара суу базарларында мына кошуна өлкөлөрдүн акчаларда көпчүлүк товарларды жеткизген жана башканын бардыгы ушу Кыргызстан аркылуу чыгып атпайбы. Эсиңиздерден чыкпаса керек, Ош шаарында гана бир эле бизнесмендин баягы кылмышкерлер акчасын тоногондо 12 миллион доллардан ашык. Конечно, бул мындай алып көрсөңүз жөнөкөй адамга 12 миллион доллар деген бул өтө чоң акча да. А бирок товар оборот болгондо, соода сатык катнаш болгондо, бул акчанын ар биринин орду бар. Товар алып келгенде аны төлөшүң керек. Анан кооперация кылып чыгарганы бул бардыгыбызга эле белгилүү. Себеби жалгыз адам эч качан 100 000 доллары болобу, 200 000 доллары болобу, ал ошол жалпы бири-бирине ишенген. Мисалы мен билгенден мына Кытайга ушул жерде кээ бир фирмалар бар да, ушул жерден барып акчаңды төлөсөң, звонок менен, телефондук звонок менен Кытайдан ошол акчаны беришет да, кийин булар официалдуу турда которушат жана башка кылышат. Бул деген экономикалык соода сатык мамиле деп коет. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, бул Казакстанда дагы, Россияда да бардык жерде соода сатык мамиле кылганда бар. Европа өлкөлөрүндө деле бар мындай. Себептен бул соода сатыктын ошо финансылык нерсенин өзүнчө бир немеси болуп, схемасы болуп эсептелет да. Эми банковский системаны алып көрсөк, банкир катары бүгүн мисалы банкирлер да берип атат. Банковский системада акчанын бардыгы өткөндө өтө чоң көзөмөлдө Американын, Европанын көзөмөлүндө турат. Ошол жака кээ бир билбегендер айтып атпайбы? Эмне себептен Америка токтотуп койду бул акчаны, же Европада токтотуп койду, Россияда да катуу контролдо, биздин коңшулаш өлкөлөрдө катуу контролдо. Эгерде бул акча кандайдыр бир күнөөм жараткан акча болсо, бул эч качан аны которуш мүмкүн эмес. Акча которгон фирма боюнча мындай изилдеп көрдүм да, мен да интернеттен жана билгендерден сурап. Айеркин деген фирманы түзгөн уйгур жараны, ал именно ушул акча которуу менен алектенет экен. Ал бир гана биздин акча эмес экен. Ал мына коңшулаш мамлекет Өзбекстанда мурунку режимде мисалы татаалыраак болгондо акча чыгаруу, акча которуу азыр Өзбекстандын экономикасы жана башкасы либерализацияга кетип атпайбы, ачык айкындыкка, соода сатыкка жана башка. Ошон үчүн ошол жакта да товарлардын кирген, ошол акча дагы Кыргызстанда бизде мыйзам мындай өтө соодагерлер үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн, бюрократиясы жок болгондуктан ушул биз тараптан дагы ошол акчал уйгур жарандары ошол биз жактан да жөнөтүп экен. Мен ойлойм, бул өтө деле чоң сумма эмес. Эгерде биздин Кытай менен болгон товар оборотубуз где-то 2,5-3 миллиард долларга чыгып атса, бул деген сөз 3 миллиарддык товар келет Кыргызстанга. 3 миллиарддык товарды сатат биздин жарандар. Аны бул жерден Кыргызстандан ары Россияга кетет, Казакстанга кетет, жана башка жака кетет. Ал эми ошол товардын ордун кайра толуктап, мындай постоянно товар оборот жүрүш үчүн аны Кытайга алып барып, кайра төлөп, кайрап келишин керек да. Бул экономикалык мамиле болуп эсептелет да.
ай эркен деген жазуу көзүбүзгө учурады. Мен айтам да, как финанс катары. Мына 2-3 кагазды көрсөтүп, мына 250 миллион доллар которулуп тур, андай мындай деди дагы. Жаңкы уйгур жарандарды түзгөн Айеркин деген фирмадан которулуп тур деди. Бирөөсү деди, экинчисине карыз болуп калыптыр, ал издөөдө жүрөт экен деп. Тиги издөөдө жүргөн таап келиш керек анда. Таап келип экөөнү иликтеш керек. Кантип которулган, кайдан которулган. Эми 700 миллиондон Азаттыктын журналист айтып атат, мына 200 миллионго которулганы боюнча кагаздарды көрсөтүп атат. А калганы каякта андай болсо? 450 миллион кайда? Бул жарымы дагы эмес. 450 миллионна далили жок айтканга болбойт да. Акыркы жылдар ушундай мода болуп калды. Паланчанын паланча миллиону бар экен деп. Бул акчанын көлөмүн түшүнбөй туруп айткандар бар да. Кыргызстанда андай чоң көлөмдөгү акчаны кармаган жок. Мен финанс катары айтайын. Андай наличка кармаган адам болсо, Кыргызстандын экономикасы давно өсүп кетмек. Андай жок. Бул деген өтө чоң акча. Акчанын көлөмүн түшүнбөй туруп, журналистика камеранын алдында кагазды көтөрүп алып айтыш, ал далили болуш керек. Кана далил деген сөз жок да. Далили жокпу? Анда ал айткан адам жооп бериш керек. Мен ойлойт элем, жаңы журналист жигит бирөөлөрдүн сөзүнө кирип кетти. Далилденбеген материалды алып туруп, муну алып чыга койду да. Мисалы, Эдил Байсаловдун баягы интервьюсун учурунда жасаганы мен карап чыктым да. Ошол мезгилде ушул эле фирмалар, ушул эле жаңкы уйгур жарандар түзгөн фирмалар, уйгур жарандарга каттарган фирмалар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ошол эле акчалар жөнүндө сөз болду. Эми ушунун баардыгын кайра стрелканы башка жакка которгону, бул эгер сотко берсе, сотто эч качан далилдей албайт. Бул сотто утула турган нерсе. Анан кийин журналисттердин ушул азаттыкты, мен ойлойт элем, азаттыкты ар дайым кандайдыр бир далилденген маселелер менен гана чыкчу эле да. Акыркы күндөрдө менде бир ой жаратып атат. Мурунку президенттин ошонун командасынын тегереги бул азаттыктарга өзүнүн адамдарын киргизип алганбы, ушулардын заказын аткарып атабы дегендей ой жаралып атат да. Бул канчалык чын эмесин аны тийиштүү органдар тастыктаса керек. Ал эми фонд боюнча алсак. Исмаил ата фонду боюнча да сөз кылбады, паланча миллион доллар, 2,5 миллион доллар дедиби, канча которулган экен деп. Ал боюнча алсак, мисалы, Атамбаевдин өзү да фонд ачкан. Биз прессадан, телевиденияден өзүнүн сүйлөгөнүн билебиз. Шу фондко менин досторум которуп берди. Ошонун негизинде мечит курдум атам. Ошонун негизинде үйдү салып койдум. Жана башка деп айтпады. Эми фонд деген бул коммерческий структура болуп эсептелбейт. Ага каалаган адам баягы кандай десем мындай пожертвование кылып жөн эле которуп берсе болот да. Бул кандай соода саттык мамиле эмес. Бул же болбосо коммерциялык мамиле эмес. Бул ошол фондко бири-бирин жардам. Бул окшогон фонддор көп да. Мисалы, бизде Кыргызстанда араб өлкөлөрүнөн ушундай акча келип түшкөн, мына фонд иштейт, аты эсимен чыгып атат. Ошол фонд боюнча канчалаган мечиттер курулуп атат. Канчалаган суу түтүктөрү курулуп атат. Канчалаган мектептер курулуп атат. Бул фонддун негизги милдети ошол башка жактан бирөөлөр берген, кирешесинен жана башкадан берген акчадан элге, жетим жесирлерге, элге суу керек болсо, мечит, ушул окшогон нерселерге коротконго болот да. Ал эми азаттыктын ушул фондду жана башканы баардыгын кошуп, кагаздарды кандайдыр бир кагаздарды көрсөтүп, моунча экен, могул жерде экен деп, это есть подтверждение. Бул подтверждение, бул акчалардын мыйзамдуу дайыны бар акчалар. Бул биринчиден. Экинчиден, макул ошол 11-жылдан 17-жылга чейин деди. Андагы кимге жоопту? Эмне себептен азыр муну эптеп алып келип туруп бүгүнкү бийликке жабыштыруу?
максат болуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден ошол Матраимовго ушуну жабыштыруу максат болуп атат. Эгерде Матраимов мындайды жасаганда мурунку президенттин учурунда, бийликтин учурунда уруксат жок, бирөө чыгара алчу беле акча? Же бирөө бир кыймыл жасай алчу беле? Жок, андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Себеп дегенде өткөн бийликте колунан келишинче көзөмөлдөгөнгө аракет кылышкан. Көзөмөлдөгөн. Бул факты да. Өткөн Сапар Исаковдун өкмөт учурунда комиссия түзүп да текшеришти. Ошол мезгилде правоохранительный органдардын бардыгын подключать этип текшерди. Финполицияны да подключать этип текшерди. Эчтеке тапкан жок го. Тапканда бүгүн алып чыгышат эле да. Себеп дегенде ал өткөн бийликтин колунда калмак. Эгерде бул бийлик жашырып аткан болсо, алар чыгармак. Эмне үчүн муну жашырып атасың деп. Эчтеке жок. Айла кеткенде бүгүн эң жаман тенденция, дагы бир жаман тенденция кетип атат. Элди экиге бөлүү. Эл эч качан бөлүнбөйт. Элдин башынан көп нерсе өткөн. Өткөн бийликтин ушул Матраимовду эгерде караласам, эгерде Сооронбай Шариповдун жанындагы адамдарды караласам, бул кишинин авторитетин түшүрөм деген аракет жүрүп атат да. Анан элге туура эмес маалымат жеткизип, баягы үйрөнгөн адат калабы, уюга жүгөн салабы деген кыргызда бир макал бар да. Бул бузуклук боюнча үйрөнүп калган адамдар дагы эле ошол жасап атышат да. Мисалы, өткөн бийликтин учурунда мына киреше боюнча декларация. Ар бир чиновник аны салык кызматына же болбосо мамлекеттик кызматка тапшырганга милдет. А бирок мамлекеттик кызматтагы, салык кызматтагы ал декларацияны башка бирөөгө берүү же чыгаруу тыюу салынган. А бирок өткөн бийликте ушул декларацияны алып алып, жаман көргөн адамдардыкын чыгарып салчу эле го. Эгерде 10 сотук жери болсо, 10 сотук жерин көбөйтүп жасыш үчүн, элдин психологиясына иштеш үчүн 1000 метр квадрат, 10.000 метр квадрат деп ушундай атайлап ушундай элге жаман көрсөтүү үчүн чыгарганда, аны биз мыйзамдуу түрдө ошол берген адамдарды, ушул банковский тайна деген болот, мамлекеттик секреттер деген болот. Анан ар бир адам конституция боюнча анын данныйларын андан уруксат жок, же соттон уруксат жок, бирөө чыгарганга укугу жок деп бул мыйзамда жазылды. Ошонун 3-4 адамды биз эгерде жазаласак, ошондо гана бул тартипке келет да. Ансыз болбойт. Эми мисалы Батукаевдин иши боюнча мен дагы кайталап кетким келет. Бүгүнкү күндө киттерге жетип калды. Киттерге жетти, көрсөтмө берилип атат, мыйзам бузулган. Ушул киттердин эптеп биз кантип кутулуп кетсек деп туруп жасап аткан иштерди. Себеп дегенде учурунда биз деле айтып чыкканбыз. Мына Суталиновду алайлы. Суталинов боюнча кандай гана комиссия түзүлгөн жок. Ооруп атат деп. Мен боюнча учурунда бир эмес 2 жолу чоң комиссия түздү. Ошол кезде ген прокурор. Ошол комиссиянын чечими чыкканда да чыгарган эмес. Ал эми Батукаевдикинде бүгүн айтып атат, ушу врач, бир авторитеттүү врач жазып койду эле, ошон үчүн биз чыгардык. Башка кандай менде арга бар эле деп. А башка учурда аргасы болуп атат го. Кыргыздын жарандарын чыгарбай коюп атат го. Мен билгенден, мисалы, мен ошол депутат болгондо кайрылышкан бир бизнесмен аял ашказаны сыртында. Ошону прокурор учурунда чыгарбай эле койду го. Аз деле чыкпай жүрөт. Ошон үчүн мен айтайын, баягы 2 жүздүүлүк, 2 стандарт, анан кийин бузуклук токтотуш керек деп ойлойм да. Мисалы, Казакстанда деле мына Харгосто болуп аткан окуялар боюнча өзүңүз билсеңиз, акыркы 5-6 жылда ошол системадан туура эмес теневой акчаларды алып кирди, алып кетти деп канча таможниктер, канча министрлер камалды Казакстанда. Эсиңизде болсо. Бул бир гана бизде эмес.
Ошондой эле окуя Өзбекстанда болду. Ошондой эле окуя Тажикстанда болуп атат. Өткөндө көрдүңүзбү, бир таможник тургузуп алып президент. Андан тышкары Россияда. Бул болуп келген жана боло берет. Көмүскө, таможня ичинде көмүскө. Көмүскө акча. Бул жерде эшматов же Ташматовдон зависит этпейт. Бул системаны сыйлам. Ошого кечеки биздин президентибиздин Астанада, Нур-Султан шаарында сүйлөгөн сөзүндө 3 тройной контроль коелу деген туура да. Макул, эгерде кимиңиздерде претензия болсо, тройной контроль болсун, ошол претензияны жок кылайлы деп. Бул сөзү менен биздин экономикалык, салык, фискалдык саясатта президент, Кыргызстандын президенти ачык айкындыкка чыкырды. Бизде ачык айкын таза болушуна бүгүн ошол боюнча күрөшүп атканын дагы бир жолу далилдеди да.